Ассалому алейкум. Биздин YouTube каналдагы катталуучулар, мекендештер, достор, классташтар, туугандар, кошуналар, та кимдерди айтса болот. Кичине убакыт болуп калып, видео чыгарып коеюн дедим. Ой пикир менен бөлүшүп. Убакыт учкан куш дегендей, Америкада жүргөнүбүзгө 12,5 жыл болду да. Жакында жайында 13 жыл болот. Эмне деген суулар агып өткөн жок. Эмне деген нерселер башыбыздан өткөн жок. Мигранттын жашоосун билесиздер, өтө жеңил эмес, өтө оор. Мигрант болуп жүргөн мекендештердин баарына азаматсыздар деп айткым келет да. Ар кандай учурлар болду да. Ар кандай учурлар. Биз келген учур башка эпоха деп койсок болот. Андан кийин 4-5 жыл өтүп башка эпоха, президенттер алмашат. Bir президент келсе өзүнүкүн чыгарат, экинчи президент келсе өзүнүн закондорун чыгарат. Көп нерсени айтса болот. 2021 жылы мен биринчи жолу YouTube канал ачыптырмын. YouTube канал ачып, мекендештерге Америка боюнча жашоосун көрсөтүп, мен тракта иштейм, тракта монча тапса болот, келгиле, бутуңарга тургула, Кыргызстандан үйлөрдү салгыла, бизнестерди ачкыла, туугандарга жардам бергиле, ата-энеге жардам бергиле деп. Сонун видеолор чыгаргам. Ошол күндөрдү сагынып кетем да, достор. Бул видеону эч кандай монтаж жок. Отуруп тартып коеюн деп чечтим. Видео тартканга кээ бирде убакыт жок болуп калат да. Жумуш көп. Өзүңүздөр билгендей, бул трак бизнеси абдан стрессовый жумуш да. Анткени көптөгөн мекендештер менен, адамдар менен иштешесиң. Ар бир жигитибиздин өзүнүнчө характери бар. Кээ бирөө аз сүйлөйт, кээ бирөөсү көп сүйлөйт, кээ бирөө таарынчаак, кээ бирөөсү сабырдуу, кээ бирөөнү акырын айтсаң угат, кээ бирөөнү катуу айтыш керек, кээ бирөө менен уруша кетебиз. Турмушту билесиздер да. Зымга тарткандай түз эч нерсе жок, достор. Бирде өйдө, бирде ылдый, жүрөктүн согушу бар го. Тук-тук деп. Ошо сыяктуу, орустар айткандай, белая полоса, черная полоса дегендей. Биякта деле Америкада жүргөндө бир күнүң жакшы болуп калат, бир күнүң начар болуп калат, бир күнү ачууң келип калат, бир күнү такыр эле жыргап каласың. Жумушка жараша да. Бактылуу адам ким экен деп айтканда, бактылуу адам эртең менен жумушка шашат. Жумуш бүткөндө үйгө шашат дейт да. Жумушка эмнеге шашат? Жумушуң жакшы болуп калса, жакшы болуп турса, жумушка шашасың. Үйдө обстановка жакшы болсо, үйгө шашасың дегендейчи. Ошон үчүн биз кыргызбыз, мекендешпиз. Бирибизге жакшынакай каалоо тилек жазышыбыз керек. Бирибизге жакшынакай сөздөрдү айтышыбыз керек. Өсүп келаткан жаштарга жакшынакай тарбия беришибиз керек. Азыр заман такыр башка да. Союз учуру менен азыркы заманды алганда асман менен жердей. Союзда деген элдердин баары бирдей жашачу. Жетер жетмексен болуп биринен кумшекер сурайт. Экинчи күнү дагы бир кошунан келип сенден туз сурайт. Сен бир күнү өзүң барып бирөөдөн нан сурайсың. Ошондой жашоо, баардыгы бирдей жашоодо жашашканда. Азыркы жашоосунда бай анан кедей болуп экиге бөлүнүп калган да. Азыр бүт жерде жашоо жеңил деп айтканга болбойт. Америкасы болсо деле, Кыргызстан болсо деле, баардык жерде кымбатчылык. Зарплата ошончо калып калат дагы, продуктунун баасы өсүп кетет, тигинин баасы өсүп кетет. Ошондой жашоо, достор. Ошо 21 жылы YouTube канал ачып, ар кайсы штаттарды кыдырып, тракта иштеп, кантип жүк алат, Westation, кантип заправка кылат, канча пайда көрсө болот, келгиле деп иштеп жүрүп деп койдум, видео тартып жүрүп, анан мекендештер суранды, Instagram канал ачкыла деп. Андан кийин Instagram канал ачтык, андан кийин TikTok ачтык.
Азыр Кудай буйрса силерден дагы бир жолу сураныч, могу YouTube каналыбызда 100 миңге жеткенге 150 эле катталуучу калды да. 150 катталып койсо, күмүш кнопкасын алып койсок, могул жерге килип койсок, мекендештерим алып берген кнопка эмгегибизди баалаптыр деп билип коебуз да. Кудай буйрса Instagram баракчабызда 107 миңден ашып калдык азыр. Аякта да абдан сонун мекендештер бар, 5 кол тең эмес, аякта хейтерлер дагы бар. Жаман кишинин оозунан жаман сөз чыгат дегендей. Бирөөгө жакшылык каала, жакшылык каалай албасаң, анда кылбай эле кой. Же болбосо бирөөгө жакшы сөздөрдү айт, жакшы сөз айта албасаң, анда унчукпай эле кой деген нерсе бар да, достор. Ошон үчүн аякта ар кандай адамдар бар. Кээ бирлер комментарий жазат. Пайдалуу маалымат алдым, чоң рахмат, ишиңер жакшы болсун, аман эсен болгула десе, биз деле ошондой жазып коебуз да. Силерге дагы аманчылык, барчылык, токчулук, кененчилик деп. Инилерибиз жазып калат, биз курактуулар жазып калат. Бизден улуу апа, аталарыбыз бизди көп көрөт. Кыргызстанда отуруп алып, "Эй, Алмаз, алга, токтобо, алдыга кет. Балдарга дуктан берип тур. Балдарыбыз азыр Америкада барып иштеп атат, буттарына туруп атат. Үйлөрдү алып атат, бизге да жардам берип атат" деп калат. Сүйүнүшүбүз керек да, сүйүнүшүбүз керек. Бул жака дагы Америкага эмне деген мекендештер келип атат да. Азыркы учурда деле келип атат. Бирок азыр акыбал абдан оор. Трамп деген президентибиз көптөгөн закондорду чыгарып атат, мигранттарга бут тозууларды кылып атат. Өткөн жолу президент болгондо дагы Мексиканы жапкан, мигранттарга ар кандай бут тозууларды жасаган. Андан кийин байдан келип туруп, Трамптын тескерисинче 180 градуска бурулуп туруп, Мексиканы ачып салды. Мексикадан кирген кишилерге social security разрешение на работасын 3-4 айдан кийин берип, не деген кишилер трака, бокс трака, пикап трака чыгышты, эмне деген бизнестерди ачышты, буттарына турушту. Азыр мен дагы обмен кылып калам да. Бизге дагы инвесторлор трактарды кошуп калышат. Ошондо кээ бир инвесторубуз 80 миңге алып калат, кээ бирөөсү 70 миңге, кээ бирөө 60 миңге алып калганда, бизде эч кандай проблема жок да. Мен мияктан айтып коем, мага 70 миң керек болуп атат десем, не деген балдар азыр күтүп атат. Алмазбайке, обмен барбы? Акча мен жаңгыз эле 70 берип коем, 80 мен берип коем деп. Мындай карасаң, азыр акчалуу жигиттер абдан көп. Ошол тапкан акчаларын Кыргызстанга кантип жеткириш керек деген ойдо жүрүшөт да. Анан Кыргызстандан болсо эртеси күнү туугандары берип коет. Эх, чиркин жашоо дейт. Ошондой достор. Азыр дагы ана мекендештер жазып атпай, Америкага азыркы учурда барсак болобу деп. Мен башынан эле айтчумун да. Америкага келем десеңиздер, легалдуу жол менен келиңиздер. Легалдуу жол менен келсеңиздер, грин картаңыздар болсо, ар кандай визалар менен келсеңиздер, эч кандай адвокат нанимать этип, бирөөнө 10-15 миң берип, улам чакырууларына барып, интервьюларга барып, соттошуп жүрүү бул начар нерсе депчи. Легалдуу жол менен келгиле. Не деген кишилер грин карт утуп келди? Мен тааныган не деген кишилер бар да. Бул Америкада дагы ар кандай спартакиадалар болуп турат, ар кандай концерттер, ар кандай спорт оюндары боюнча мелдештери болуп калат. Аяка барсаң 4 миң киши, 3 миң, 2 миң мекендештер чогулуп калгандан баары менен учурашып, көбү келет да. Алмаз байке, сиздин видеолорду көрүп алып келдик эле. Сизге чоң рахмат. Бутубузга туруп атабыз. Мияктан машина алдык, үй алдык, Кыргызстандан кашар салдык, мал топтодук, ата-энебизге жардам берип атабыз, тигинтип атабыз, минтип атабыз деп ана ичиң жылып калат да. Абдан ичиң жылып калат. Ана ар кандай визалар менен келип, баягы иштеп жүрүшөт. Бирок азыр Трамп бутту аябай тосуп атат да. Мындай болгондо 25-жылга 7 миллиард доллар бөлүнгөн жана айыстарга. 26-жылы бул жылы 24 миллиард, 3 эседен дагы көбүрөөк акча бөлүндү. Азыр деген интернеттен видеолорду көрүп атсаңыздар керек. Жана айыстардын машиналарын тизип алып, бир трак деген, жана трак ташыган машиналар бар. Ошолор 10 чакты, 8-ди, 7-ни ташып атышат да. Ана интернетке чыгып атат, жана кийилтеген верхаустарды бошотуп, ишин баарын тазалап, жанагы нелегалдардын бүт баарын камаганга, убактылуу камаганга жайларды жасап, астына 300-400 машиналардын бүт баарын тизип атат. Ошолордун бүт баары иштей баштайт. Мындан ары жеңил болот деп эч ким айтпайт. Оорлошкондон оорлошуп кете берет, прогноз боюнчачы.
Пока Трамп кетмейинче. Эгерде Трамп кетип калса, ордуна башка бир президент келип, демократ келип калса, 180 градуска кайра Байдандай кылып коюшу мүмкүн да. Бүт закондордун баарын отмена кылып, кайра Мексиканы да ачып салышы мүмкүн. Бир чети туура эмес да. Мексикадан вообще киргизбеш керек болчу. Бир да адамды киргиздиңби? Мексикадан кирген адамдардын бирөөнө дагы тийбеш керек болчу да. Эгерде Американын законун сыйлап, эмгектенип, налог төлөп, үй алып, машина алып, бизнестерди ачып аткан кишиге эч кандай кысымдарды көрсөтпөш керек болчу. Кудай буйрса, бул убактылуу нерсе. Трамп деле бул өмүргө отура бербейт. Экинчи жолу президент болгон, үчүнчү жолу боло албайт. Ашып кетсе где-то 2,5 жыл калды болуш керек. Андан ары кетет. Ошого чейин бир чыдаш керек. А то биз угуп калабыз. Мен көп угам. Бирок бир дагы айс дегенди көрө элекмин да өз көзүм менен. А так тияктан видеону көрөбүз, мияктан видеону көрөбүз. Сакпол деген группа бар, ошол жакта да бир 8,000, 9,000 трак айдоочулар кирип алып, бири-бири менен сүйлөшүп турат экен. Аяктан да айтып калышат дейт. Бүгүн 2-не кармады, бүгүн 3-тө кармады деп. Бирок булар баардык нерсени билет. Ар бир адам, кирген адам кайсыл жерде жашайт, адресиңерди да билет, кайсыл жумушта иштейсиңер, кайсыл жерден магазинге кирип продукт алып атасыңар, бүт баарын билет. Анткени биз кредитный, дебит карточкалар менен колдонобуз. Аяктан эмне? Бирдеме сатып алдың, тың, өткөрдүң, уже сен атың через банк булар таап коет да. Ошон үчүн кээ бирөө айтып калат атпайбы? Мен трактан кетип, үйдө иштеп турайын, таксиде иштеп турайын, доставкада иштеп турайын деп келсем, мияктан кармап кетишти депчи. Алар билет, кайсы адресте жашайсың, ким менен жашайсың, кайсыл жерде иштейсиң. Ошон үчүн Алла Таалабыз маңдайга жазып койсо, кайсыл жерге жашынба, кайсы жол менен жүрбө, кармайм десе кармап кетет да. Анан кээ бир мекендештер бизге келип айтып атпайбы? Биз линияда иштейли дедик эле деп. Линияда иштейбиз дегенде, бул линия деген А точкадан Б точка, Б точкадан А точкага бара берет да постоянно. Анан эмнеге десек, баягы эле көнгөн жол, маалымат көбүрөөк, жана айстардан качыш керек, көрүнбөш керек деген сыпчы. Анан ал эч кандай гарантия жок. Линияда иштейсиңби, душта түшүп атасыңбы, парковкада эс алып жатасыңбы, заправка келип солярка коюп атасыңбы, кармайм десе любой жерден кармап кетет. Мына биздин компанияда сөздүн ачыгы айс деп башталгандан бери бир дагы бала кармалган жок деп сүйүнүп атканбыз. Өткөндө бир инибиз келип айтты. Мен жолдо жүрдүм, бирок мен жубайым төрөш керек эле бир 2 жумадан кийин. Мен үйдө эле болуп турайын деп үйүнө как раз келип, жолдон эчтеке болгон эмес, үйүнө келип, эртеси күнү жана Amazon дейби, доставка жеңил машина менен ташыйын деп эшиктин оозуна чыкса, айстар кармап кетипти. Биринчи жолу биздин компаниядан бир жигитибизди кармап кетип, анан биз миякта иштеген менин компаньон инимдин досунун иниси экен. Чуркап жүрүп, адвокаттап, азыр сүйлөшүлө жүрүп атат. Мындай жери бар экен да. Айстар кармагандан кийин бүттү. Мен кетем десең да кетирбейт экен. Анткени өзүнүн процесси бар. Ошол процесс бүтмөйүнчө эч кимди эч жака кетирбейт экен. 2 ай кармайбы, 3 ай кармайбы, 6 ай кармайбы, процесс бүтүп, соттун решениясы чыккандан кийин анан кете берсең болот экен, достор. Ошон үчүн пока Трамп иштеп турган учурда жеңилдик болот деп эч ким ойлобош керек. Оорлошкондон оорлошо берет. Бирок ошого карабай, азыркы учурда деле көптөгөн мекендештер келип атат бул жакачы. Эми ар кандай визалар менен келип атат. Грин карта биринчи жолу өмүрүндө токтоду. Бул жылы октябрь айында, жок, өткөн 25-жылдын октябрь айында грин карта башталыш керек болчу, башталган жок. Трамп өзүнүн сөзүнө туруп грин картаны токтотту. Азыр деген ар кандай визалар бар да. Туристтик визаны, например, кадимкидей эле интервьюга киресиң, интервьюга киргенден кийин ошол эгер виза алсаң дагы, ошол Американын консулу элчиликте иштеген. Ошол чечим чыгарат экен. Буга 5,000, 10,000, 15,000 дейт экен. Анан ошол залогду таштап, Америкага келип, срокту өткөрбөй 6 айга чейин жүрүп, анан кайра барсаң акчаңды алат экенсиң. Эгер алып калсаң акчаңды бербейт экен. Ошондой нерселер болуп атат, достор. Анан көп мекендештер ойлошот да, бул жака келе калып эле, шыпылдатып эле тракка кирип иштеп кетем деп. Андай болбой калды. Мурда грин карта менен келген адам калп айтпайын, асты 2-3 айдан кийин уже тракка отуруп калышчу. Азыр грин карта жок. Ар кандай туристтик болобу, эмне визалар менен келсеңер,
аны менен иштей албайсыңар. Өзү эле айтып атат, сен туристсиң, бул жака кел, эс ал, туугандарга кезик, подаркаңды ал дагы, анан убакытты өткөрбөй кетип кал деп атат да. Анан кээ бирөөлөр мияктан адвокатты жалдап, 10-15 миң долларын берип, кейстерин өзгөртүп, 150 күн күтүп, жанагы разрешение на работасын алып, андан кийин сошулун алып алып, анан трактын окуусун окуп, анан тракторго кирип атканда, тракка азыркы учурда кирем деген мекендештер ошондой жол менен келгенде дагы где-то 8-9 ай, 1 жылга чейин кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы учурда келип аткан адамдар мен бара калып эле 1-2 айдан кийин тракка отурам деген бул болбогон нерсе да. Болбогон нерсе. Силер келсеңер, жок, аябай сонун болду дегенде бир где-то 7-8 айда отуруп каласыңар. А так кеч болгондо 1 жыл, 2 ай деген сыяктуу. Ошо достор. Анан инвестиция боюнча мындай деп айтайын да. Азыр кээ бир блогерлер мен тааныган, мен сыйлаган, алар мени сыйлайт, мен аларды сыйлайм. Ошондой блогерлер дагы менин да атымды айтпай, моякта бир байке бар деп анан ошондой видеолорду да чыгарып атат да. Алмаз деген байке. Алмаз деп айтып койбойм атымдычы. Алмаз байке ушинтип инвестиция жасап атат деп. Антип да айта алышпайт да. Бир байке деп коет да. Ошол деген мияка инвестицияга инвесторлорду таап, трактарын кошуп, компаниясына кошуп иштетип берип атат деп. Эч ким антип иштешпейт достор. Эч ким антип иштешпейт. Ошентип иштешип аткан кишилерди жактырбайт, ичкүйдүүлүк кылат да. Колунан келсе өздөрү иштешип албайт, колунан келбейт. Ошон үчүн биз иштесек көрө албайт. Биз деген анда жаман ой жок да, бирөө кылыш керек да, бирөө кылыш керек. Башка бирөө кылбаса биз кылышыбыз керек. Биз кылып атабыз, бирок бүт баары абдан сонун 100% жыргал деп айтканга болбойт. Анда да бул техника менен иштеген абдан оор. Ар кандай айдоочулар бар, аны табыш керек, трагын отуруш керек, документтерин бүтүрүш керек, жолго чыгарыш керек. Ар кандай болуп калат, кээ бирде жүк болуп калат, кээ бирде жүк болбой калат, айдоочулар эс алып калышат. Трактар бузулуп калат. Эң жаман нерсе трак бузулуп калган да. Буга чейин иштешип келдик, дагы иштеше беребиз. Январь, февраль мертвый сезон да. Кичине жүктөрдүн баасы ылдый түшүп калат. Айдоочулар аз келип калат. Кышында иштебейин дегендер көбөйөт. Ар кандай кырсык болуп калбасын, жекнайып болуп калбайын, тайып кетпейин, авария кылып албайын деп башка жумуштарга өтүшөт. Кээ бирөө Кыргызстанга кетип калат, кээ бирөө Өзбекстанга кетип калат. СНГдан келген кишилер өзлөрүнүн өлкөлөрүнө кетип калат. Бирок Кудайга шүгүр да, Кудайга шүгүр. Марттан баштап дагы пландар абдан чоң. Холодильник машина кошуп, жана Openback деп коет, Stepback, Flatback кошуп дагы жумуштарды баштайбыз. Жана айткандай эң жүрөккө жагымсыз нерсе бул трак бузулган да. Трак бузулган. Могу жана мыякта турган жылып кеттир. Бирөө кирип калды да. Анан видеону токтотконго муктаж болуп калып кайра бир жерден монтаж болуп калды да. Достор, трак бузулган эң бардан жаман нерсе. Баягы биз айтабыз да, инвесторлор. Ошондо кайталап коеюн. 2 трак, 2 кошуна инвестор болом деп атат. Мисалга да, мисалга. Бирөөсү 30 миңге трак алып берилет деп атат. Аны албайбыз, эч качан 30 миңдик тракты алып иштетпейбиз. Мисалы деп коелу да. Мисалы бул 30 миңдик трак деп коелу. Бул трак 70 миңдик трак деп коелу. Бул эскирээк трак, бул жаңы трак. Экөөнү жолго чыгарабыз. Жолго чыгарып, бул трак токтобой иштейт. Токтобой иштейт, бузулбай иштейт. Ремонтко кетсе дагы аз ремонт болот. Бул трак болсо улам эле бузула берет. Азыр ошол ремонт жөнүндө да сиздерге айтып берем. Анан жылдын аягында биз налог төлөгөндө ар бир тракка саналат да, ремонтко канча акча кетти деп. Бул 70 миңге алынган тракка 5 миң доллар кетти. А бул болсо 30 миң долларды алган тракка 35 миң доллар кетти. Анан бай жыйынтыкты чыгарганда 1 жылдан кийин экөөнүн баасы бирдей болуп калат. Анткени бул 70 миңге алынган 5 миң доллар ремонт кетти, общий 75, а бул болсо 30 миңге алынган, кайра 35 миң салдың, кайра эле 60-65ке чыгып кетет да баасычы. Ошон үчүн көп мекендештердин баары эле бизге чыккан мекендештер бар. Арзаныраак трак алып берчи, эптеп арзаныраак трак алып берчи дейт. Арзандын казаны кайнабайт дейби, ушундай сөз бар да. Анан таарына башташат. Например, мисал келтирейин. Бир трак инвестордун мыякта трагы бар болчу. Ал деген мурда башка компанияда иштеп жүргөн, анан биздин компанияга келген. Анан жолго чыгаралы десек, бир топ иштегенден кийин, бир 3-4 ай иштегенден кийин, 3 ай иштеди.
айдоочу айтып калды. Монун дөңгөлөктөрүнүн баары жарабай калды, алмаштырыш керек деп. Хорошо деп чалып, Жалал чалдык, айттык, монун дөңгөлөктөрүн алмаштырыш керек, тигинисин жасаш керек, муну жасаш керек, ремонт жасай берели, жасагыла. Анткени айдоочуну жолго чыгарышыбыз керек деп. Ремонт $5200 болду. Дөңгөлөк, жаңы дөңгөлөктөн онду салдык, амортизаторлор, тигинси мунусун алмаштырганда. Ошол трак 1 жума иштеп, Нью-Джерси штатынан коробкасы эмес, мотору бузулду. Анан товинг деп чакырдык, ал да кымбат товингти Нью-Джерсиден сүйрөтүп барып бир шапка киргизип, аяктан канча дедиңер? $10,000 сурады ремонтко. Азыр как раз биз ошонун акчасын жиберип, трагын жасатып атабыз да. Азыр бүтсө эле жолго чыгып кетет. Ремонтко мияктан $5200, тияка кеткенде мотору $15,200 элестеткиле ремонтко. Жаңыраак трак алсаңар, ошондой ремонттор болбойт достор. Эми ал теманы дагы улантабыз. Кудай буйрса, жаз келет, март келет, апрель келет. Ошондо дагы анан мына инвестицияны кайра баштадык деп айтабыз. Мага күн сайын 15 мекендеш, күн сайын 15 мекендеш, күн сайын 10 мекендеш, күн сайын 20 мекендештер чалып атат. Баарын айтып атам. Акчаңарды топтогула, даярдаңыла, жазында баштайбыз деп атам да. Ошондой иштер, достор. Ар бирибизге жүрөгүбүз ачык болуш керек. Ар бирибизге жүрөгүбүз ачык болуш керек. Ар бирибизге жакшынакай сөз, жакшынакай калп айтышыбыз керек. Келем дегендер мекендештер болобу? Келгиле. Бирок легалдуу жол менен келгиле. Баары бир легалдуу жол менен келесиңер азырчы. Легалдуу жол менен келбей, Мексика аркылуу келем десеңер, Мексика жабык, кире албайсыңар. Ошон үчүн келгенде абдан оор болот. Калп айтпайын, бир 2 ай деп коеюнчу, 2-3 ай. 2-3 ай абдан оор болот. Анткени бул жака келгенде адаптация болуш керек. Бул жака келгенде эң биринчи, номер 1 бул квартира табыш керек. Квартира табыш да оор. Анткени бай СНГдан келген кишилер квартираларын берсе, эч кандай документ сурабай эле бериши мүмкүн. Например, могу квартира үй бүлөңөр менен жашагыла $2000 болот, бирок мага дагы $2000 депозитке берип койгула. Аны мен сактап турам, кийин берем дейт. Көп Америка нетстердин райондорунда, көп райондордо бүт документтерди сурайт. Ал документтерди силер ала элексиңер, жаңы эле келдиңер. Анысы жок квартира бербейт. Ошо квартира маселеси абдан оор. Экинчи маселеси бул автоунаа. Автоунаасы жок, үй бүлөңөр менен эч жака чыга албайсыңар, жумуш тапсаңар дагы жумушка да бара албайсыңар. Ошон үчүн жумуш тапканга чейин машина алышыңар керек. Үчүнчүсү жумуш табыш керек. Анан адаптация болуш керек, тил үйрөнүш керек деп. Башкы бир 2-3 ай эле азап деп койсок болот да. Ошол учурдан өткөндө анан акырындан турмуш жеңилдей баштайт. Тааныштар пайда боло баштайт. Ар кандай жумуштар чыга баштайт. Балдарыңарды уже мектепке берип коесуңар, бала бакчага берип коесуңар деген сыяктуу. Эх, чиркин жашоо. Баары биз ойлогондой болсо сонун болбойт беле. Эң негизгиси ошо, мекендештерге аманчылык, барчылык, токчулук, ийгилик, ак жол. Алла таалабыз ар бирибизди колдоп жүрсүн. Ар дайым жолубуз ачык болсун. Бирибизге жакшынакай тилек айтып, бирибизди колдоп, сүйүнтүп жүрө берели. Дагы эмнени айтайын дедим эле. Унутуп калган нерсе. Мен деген бир аябай бир сагындым да. Подкаст бергим келип атат да, бирок подкастка эч ким чакырбай атат. Өзүм подкаст жасасамбы деп атам да. Отуруп алып, мекендештерге керектүү суроолордун баарын жазып алып, ар жакка чыгып, алмаз мондай болсо кандай болот деп, анан кайра мияка чыгып алып, мондай болсо мындай болот деп, баягы көп маалымат бергим келет да. Көп маалымат бергим келет. Миякта мекендештер аябай бизнестерди ачып атат, кафелерди ачып атат, сулуулук салондорун ачып атат. Жана машинанын терезелерин чаптай турган детейлинг деп коет, тазалай турган траковый компания, пикап трак компания, балык бизнесин ачып атышат, ачкыч бизнеси деп да бирдемелерди ачып атат, толтура. Анан ошол мекендештерди биз видеого тартып калабыз, достор. Мурдагыдай көп тартпай калдым, мурдагыдай кызык видеолор чыгара албай калдым. Убакыттын тартыштыгына. Ошон үчүн мен сагынып атам да. Мен дагы мондай мекендештерди кыдырып, бизнестерин көрсөтүп, ийгиликтерин көрсөтүп, аларга клиент чакырып берип,
Мен видео тартканда бирөөдөн да 1 тиын сурабайм да. 1 тиын сурабайм. Бекер дейм. Даже мен барган бензинимдин да акчасын бер деп сурабайм. Анткени өзүм чакырып алган келгенде анан мынча акча бер десем уят нерсе да. Ошолордун ийгилигин көрсөтүп, подкаст берип, тиги чакырса ага жоопторду айтып берип, мындай көп бакылдап сүйлөп, өзүңөр билесиңер да, блогерлер көп сүйлөгөнү жакшы көрөт. Ошондо бир момент келет го дейм. Бир сонун подкасттарды же узундай маалымат бере турган видеолорду тартам Кудай буйрса достор. Ошон үчүн силерден көп суранбайм. Кээде чанда суранып коем, жылына 2 жолу суранып коем. Каналга катталып коюңуздар достор. 150 катталуучу болсо 100 000 болуп, Алмаз Байкеңерди сүйүнтүп коюңуздар. Ой, кечирип коюңуздар. Менден улуу байке эжелер болсо Алмаз эниңерди. Ата энеме абдан чоң ыраазымын. Ата энемди аябай сагындым. Атама, энеме, бир туугандарыма, бир туугандарыма, андан кийин туугандарыма, кошуналарга, классташтарга, мурдагы коллегаларга жакшынакай каалоо тилектер, өмүрүңүздөр узун болсун. Ойлогон ой тилек максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Мекенибизди сүйөлү, эне тилибизди сүйөлү, эне тилибизди өстүрөлү. Кийинки муунга берели. Жаштар акылдуу болуп өскүлө, жаман жолго барбагыла, агынан бастырып койбогула, дагы бир жаман нерселерди колдонбогула, ата энеңерди сүйүнткүлө, түз жүргүлө, көп баспагыла, аз сүйлөгүлө, көп иштегиле достор. Ошо жаштарга дагы мындай аябай акыл насаат айткым келет да, акыл насаат айткым келет. Көптөгөн жаш балдар, мөлтүрөгөн студенттер мыякта жүрөт. 20 жаштагы, 18 жаштагы. Ошол балдарыңыздар аман эсен болсун. Ошол балдардын ата энеси тияктан аман эсен болсун. Сиздер Кыргызстанда, Камчаткада, Казакстанда, Европада, баардык жерде жүргөн мекендештерге ийгилик, аманчылык. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Минтип коеюнчу, мен монтсем эле сурай беришет, эмне честь берип атасың деп. Мен честь берген жокмун. Ассалому алейкум дегенде эле автоматтан кетет. Анан ким ассалому алейкум дегенди үйрөнгүсү келсе, мага менде курс бар, бекер 2 ай окутам, анан үйрөтөм. Эми азыр бекер үйрөнүп алсаңыздар болот. Ассалому алейкум деп учурашып жүргүлө достор.